Садыр Жапаровдун карындашы Аалам сулуусу сынагына катышат. Бул тууралуу Лаззат Нуркожоева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал эми сулуулар сынагын уюштуруп келе жаткан Рыскүл Намазбекова маалыматты ырастап, сынактын качан болоору белгисиз экенин айтты. Аалам сулуусу сынагына биздин өлкөнүн атынан Лаззат Нуркожоева барат. Азырынча сынактын качан болоору белгисиз. Март айында белгилүү болот, деди Намазбекова. Лаззат Нуркожоева Кыргызстан сулуусу 2020 сынагында жеңүүчү деп табылып, унаа утуп алган. Сынактын жеңүүчүсү Садыр Жапаровдун энеси Давлет Жапаровдун кызы экенин айткан. Булак Назар Ньюс KG. УКМК Элит Хаус компаниясынын мыйзамсыз курулуштарын тапты. УКМКнын коррупция менен каршы күрөшүү кызматы уруксаат берген документтери жок туруп, көп патирлүү турак үйлөрдүн курулушу жүргүзүлгөн коррупциялык схеманы тапты. Бул тууралуу Таза Бек басылмасы өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, мыйзам бузуулар аныкталган объектилер Элит Хаус курулуш компаниясына тиешелүү. Юстиция министрлигинин маалыматына таянсак, Элит Хаус жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Нармедов Руслан Нармеджанович, түзүүчүлөр Нармедова Шахинура Нармеджанова, Файзиев Тимур Азаматович. Компания 2018 жылдын 4 сентябрында каттоодон өткөн. Сөз болуп жаткан объектилер Эл Классик объектиси Чуйков менен Коёнкөзөв көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Имарат 12 кабаттан туруп, 4,5 миң квадрат метр аянтты элет. Эл Классик плюс объект Чуйков менен Коёнкөзөв көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан, 12 кабаттан турат. Континентал имарат Элебаев менен Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Компаниянын маалыматы боюнча бул имарат 13 кабаттуу болуп туруп, 6 миң квадрат метр аянтты элет. Булак Назар Ньюс KG. Красноярский чартердик каттам ачылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. 23 январь күнү аталган шаардан учуп келген Икар авиакомпаниясынын алгачкы учагы Ош эл аралык аэропортуна келип конгон. Алгачкы каттамда Ош калаасына 125 жүргүнчү учуп келип, Красноярский шаарына 189 жүргүнчү учуп кетти деп жазылат маалыматта. Жаңы ачылган чартердик каттам жумасына бир жолу ишемби күнү учаары кошумчаланды. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров Кыргыз бийлигин тазалайт. Акыркы кездерде улам жаңы чиновниктер, республикалык маанидеги жетекчилерди, айыл өкмөттөрүнүн башчылары да мыйзамсыздыкка, арам оокатты сиңирип алууга шектелип кармалып жатат. 100 миңдеген долларлар, миллиондогон сомдор казынага төктүрүлүп, уурдалган эл байлыгы кайра казынага катып келе жатат. Мамлекеттик казынага кол салуу 30 жылдан бери тынымсыз жүрүп келди. Муну баары билип турган президент да карапайым жаранда. Бирок эч ким уурдалган мүлктү кайтарып алуу, ууруларды жазага тартуу, кустуруу максатын көздөөдө. Өткөн бийликтин учурунда ууруларды колдоп, фактыларды талап кылып кутулушкан. Эми жаңы бийликтин учурунда кустуруу, ууруларды кылтакка илүү кадимки көрүнүшкө айланды. Адилеттик мыйзамдуулук ордуна келип жатканына коомчулукта ыраазычылык билдирип жатканын көрүп турабыз. Бирок азыркы бийликтер канчалык аракет кылса да, мурдагы бийликтин уурулардын мыйзамсыз иштерди жасаган чиновниктердин тарапкерлери жактырбай, мунун баары элди алдоо катары көрсөтүүгө аракет жасашууда. Ачынында мурдагы бийликтин учурунда азыр кабак алынып, миллиондорду кускан уурулар коргоого алынганын, ууруларды колдогондор да ошондой эле ууру экенин моюнга алышпайт. Садыр Жапаров президенттик такка отурган соң бардык бийлик бутактарында иштеген жетекчилердин кызмат орду кайра каралып чыгарын, жетекчилер жаңы критерийлер менен тандалып алынаарын айткан эле. Буюрса, бийлик системасы да тазаланып, элдин жана мамлекеттин гана кызыкчылыгына иштеп баштаганын көрүп турабыз. Бул эми гана башталган иш, буюрса анын жемиши эл күткөндөй болот. Булак Назар Ньюс KG.